Мен 3 жыл бул жыл менен эсептегенде 4 жылдан бери онлайн тил үйрөтүп келем. Өзүм дагы үйрөнүп, андан сырткары үйрөнгөндөрүмдү студенттерге бөлүшүп келем да. Анан ушул убакыттын ичинде мен байкаган бир нерсем бар. Мисалы тил үйрөнүүдө деңгээлдер болот. Башталгыч деңгээл, жогорку деңгээл, эң жогорку деңгээл болупчу. Эң жогорку деңгээлде окуган, эң жогорку деңгээлде окуган студенттер мен ушуну байкайм. Алар аябай дисциплиналуу болушат. Мындайча айтканда, күн сайын сабакка калтырбай катышат. Күн сайын берилген тапшырманы аткарышат. Андан сырткары кээ бир окуучуларым бар. Агай, мага кошумча тапшырма бериңиз, мен кошумча бир нерселерди үйрөнүшүм керек деп, мындай менден кошумча тапшырма иштеп турат. Бул дегендик алардын ушул эң жогорку деңгээлге жетишине, тил үйрөнүүдө эң жогорку деңгээлге көтөрүлүшүнө алардын ушул дисциплинасы, ушул талыкпаган эмгеги жана кошумча өз алдынча иштөөсү жардам берди деп эсептейм. Башталгыч уровеньдерди окуп, 1-2 ай окуп калтырып койгон студенттерим дагы бар. Эң аягына чейин чыккан, курсту толук бүткөн студенттер мен мына ушуну байкайм. Ошого ушул жыйынтыкка келсек болот да. Эгерде бир тилди үйрөнүп, аягына чейин бүтүп, до конца чыгам десең, дисциплина аябай маанилүү, калтырбай окуш керек, ал дагы маанилүү. Эгер бир күн окуп, 2 күн таштап койсоң, анда баштапкы уровеньдерде эле жүрө бересиң. Ошон үчүн эгер тил үйрөнөм деген ниетиңер болсо, англис тили болобу, түрк тили болобу айырмасы жок. Дисциплинага аябай маани бергиле, күн сайын калтырбай, токтотпой, убагында тапшырма аткарып, кошумча өз алдыңарча дагы иштегиле.